Кутмандуу кечиңиздер менен дагы бир жолу жаңы кошулган катталуучулар, дагы бир жолу өзүмдү тааныштыра кетейин. Буга чейинки эфирибиз сакталбай калды, эфирден чыгып кеттик. Мен Турсунай Керимбековна, интим гимнастика тренери, мен тренерлерди даярдаймын. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн, психологмун, жеке кабыл аламын. Онлайн, офлайн форматта сабактарды алып барамын. Аллага чексиз шүгүр кылам. Мен бул кесибимди аябай сүйөмүн. Азыр мына бул жакта мурдагы эфирге катышкан, разборго келип, разбордон кийин биздин курсубузга катышып калган айым. Сизде шум болбосо болобу? Сизден шум угулуп атат да бул жака. Баятан бери баарлашып атабызбы? Мен конспектти кылып алдым дейт. Азаматсыз. Азаматсыз. Мугу эркектен ошол эркектердин самооценкасын түшүрүп салган болсок, сизден неге мындай шум чыгып атат? Эркектердин самооценкасын түшүрүп салган болсок, анда биз эркектердин мүчөсүн макташыбыз керек. Сиздеги шумду жок кылбасаңыз, мен эфириме тоскоолдук кылып атат. Не шум болуп атат? Мындай жаңырып атабы, бир нерсе болуп атат да. Кыздар, эркектердин деле детский травмалары болот да. Ата-энесинен сепарация болбой калган эркектер бар. Мисалы 20 жашта деле көчөгө чыкпа дедиби, ал чыкпай калды. Мындай кылайын деди, кылба дедиби. Болду, анда эркек ошол нерсени жасабай калат да. 20-га чыкса, 25-ке чыкса деле ата-энесинин тилинен чыга албай калган эркектер бар да. Сепарация жок аларда. Сепарация деген бул мындай. Баягы сепаратор аппараты бар. Каймакты сүттөн бөлүп алат, туурабы? Каймакты сүттөн бөлүп алган аппарат. Биз инсанбыз да. Ата-энебиз бизди жашоого алып келди, бирок биз дагы өзүбүздүн инсандык өмүрүбүздү сүрүшүбүз керек да. Аял болуп жашашы керек, эркек болуп жашашы керек. Анан ата-энебизден бөлүнө албай калдык. Биз ата-энебиздин каталарын кайталай беребиз. Биз балдарыбызды уруша беребиз, мисалы. Өзүбүз байкабай калышыбыз мүмкүн, балдарыбызды урушканды билебиз, урушпаш керек экенин. Бирок балдарыбызды уруша беребиз, анткени бизде ачуу ыза гана бар. Ошол биз башка инсан экенибизди таанышыбыз керек да. Эркектер деле ошол аялдары менен тил табыша албай калса, алар деле мисалы кичине эле кызганып койгон, кичине эле каяктасың деп койгон аялды такыр көтөрө албашы мүмкүн аялдын сөзүн эркек. Анткени аны бала кезинде дагы ата-энеси контролдой бир тажатып жиберген да. Эми ошол самооценкасы түшүп калган, өзүнүн жашоодо ордун таппай калган эркекти аял көтөрмөлөй алат. Төшөктөн жыныстык катнаштан качып калса дагы эң биринчи мүчөсүн мактоо аркылуу аял киши мамилени чыңдай алат. Ошол биз могу бетибиз аркылуу өзүбүздү тааныйбыз да. Бизди эркектер, мисалы байкаңызчы, сиз жүдөп турсаңыз дагы, чачыңыз таралбай турса дагы, кийимиңиз кир болуп турса дагы, сизди шум кийимиңиз кир болуп турса дагы, күйөөңүз сизге келип туруп, жан, сен аябай татынакайсың, мен сени ушул турган турпагыңда жакшы көрөм. Карачы, көздөрүң аябай татынакай. Мен сени аябай сүйөм, жан. Деп сиздин жүзүңүздөн сылап койсо, жашоодо сизге андан өткөн бакыт жок. Туурабы, туура эмеспи? Ошол сыяктуу эле биз өзүбүздү бетибиз аркылуу тааныйбыз, эркек өзүнүн мүчөсү аркылуу тааныйт. Каерден көрдүк эле эркектерге оймоктой болгон оозуңдан, чийилген кашыңдан деп эркелеткенин көрдүк беле эркектерди? Ошентип айтсак, эркектерге кандай өтөт? Канчалык деңгээлде эркектерге жагымдуу? Туурабы, туура эмеспи? Эркектерге ал андай кызыктырбайт деле да. Алар могу көздөрү кандай болсо деле өздөрүн
аябай жакшы кабыл болот. Эжеке, сиз голосуңузду өчүрүп туруңузчу. Өзүңүздүн мага үнүңүздү өчүр, өзүңүздүкүн өчүрүп койсоңуз. Эми жакшы болду. Эми ошол эркектин мүчөсүн макташ керек да. Эркектин мүчөсү иштеп эле турса болду. Алар өзүн ааламда жок бактылуу сезишет. Жыныстык катнашты айтасыз да. Кандай сенин ошол сезимдер, баягы экөөбүз жыныстык катнашта болгон сезимдер дагы деле менин эсимде. Мен ал сезимдерди унуткум келбей турат. СМС жазып коюңуз. Мен бүгүн сага жаман кыз болгум келет деп жазып коюңуз. Бүгүн сенин эмне десең айтканыңа даярмын жан. Сен менин арстанымсың. Билбейм, арстаным дейин десем, сен арстандан да күчтүүсүң. Сен менин айгырымсың. Сен менин султанымсың деп айтыңыз. Кайрадан өмүрлүк жар тандоо укугу берилсе, мен сени тандамакмын деңиз. Анан эжеке, бул жакта айымдар да күтүп атышат, сизге бир кеңеш берип коеюн десем. Ошол сиз айтып атасыз го, экөөбүздүн мамилебиз жакшы болуп калды, келип кетип атат деп атасыз. Жакшы сүйлөшүп калдыңыздарбы? Ооба, жакшы. Баягы сүйлөшкөндөгү биринчи күндөгү айым менен бүгүнкү айымдын такыр айырмасы бар да, өтө чоң айырмасы бар да. Бүгүн веселая, жан дүйнөсүндө тынчтыгы бар, аялдык энергиясы бар, такыр башка айымды көрүп турам. Рахмат сизге. Алла разы болсун. 9 килограмм арттадым дедиңиз, өтө кубанычтамын. Могу как раз Акылай менин бир тууганымдын марафону башталып атат 1-2 күндө. Ага да катышсаңыздар болот. Арыктоону аябай жакшы алып барат. Дин боюнча да түшүнүгү бар, жолугу башынан түшпөгөн, намазын калтырбаган айым да ушунчалык жоопкерчилик менен алып барат. Ал Германияда да окуп келген да, ал жактын закондорун да кээде колдонот да, өтө честная да. Эми эмне дейсиз? Сенин мүчөңө мынтип айтыңыз. Сенин мындай фишкалар көп, кыздар, азыр бирөөнү эле айтам. Мындай деп айтыңыз. Сенин катуу мүчөңө отургум келди деп айтыңыз. Айта аласызбы? СМС жазып коюңуз. Дал азыр ошол сезимди мен каалап атамын деңиз. Дал азыр ошол сезимди мен каалап атамын. Сиздин үнүңүз аябай шум болуп атат да. Үнүн өчүрүп эле коюңузчу, мени уга бериңизчи. Дагы кандай деп айтсаңыз болот? Үнүн өчүрдүңүз, Биз десек болобу? Ооба, сиз дагы десеңиз болот. Да кандай деп айтасыз? Антип айта албайбыз го дейт. Айтыңыз, сиз айтпасаңыз аны любовница айтат. Каалайсызбы? Ошон үчүн эркектер любовницадан оңой менен баш тарта албайт. Любовница үчүн аялын уруп коет, аялын измена кылып салат, аялын алмаштырып салат башкага. Точно айта албайм. Айтыш керек, кыздар. Мындан башка да сонун инсайттар болот. Жөн эле бүгүн айтып көрсөңүздөр. Кыздар, мындай да. Буга чейинки техникаларды аткаруу керек. Бул биздин 4-чү сабакта берилет. 4-чү сабакта сиз айтканга даяр болуп каласыз. Күйөөбүз менен мындай сөздөрдү айтышуу, сүйлөшүү, бул адал. Массаждарды үйрөнөсүз, массаж жасап бересиз. Анан ушундай сөздөрдү оңой айта аласыз. Күйөөңө гүлдөй ачыл дейт. Башка эркекке жабыл дейт да. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, менин күйөөм аябай өтө серьезный дешиңиз мүмкүн да.
Оюндарды берем. Таттуу түн дегенде жыныстык катнаштын алдында ойноло турган оюндар бар. Ал 6-сабакта берилет. Белек алуу техникасы менен бирге берилет. Оюндарды ойноо аркылуу сиз белектерди алсаңыз болот. Кантип эле ушинтип алтындарды белекке берет, кантип эле машиналарды алып берет деп таң каласыздар го. Эркектин билегинде күчүн алышты билиш керек. Менин эркек туугандарым бар да. Алар айтышат да, аялдар өздөрү дагы туура эмес жашап атканын билишет бекен дейт да. Бизди алдап эле койсо болду. Бизден өткөн ак көңүл адам жок дейт да. Биз көлөмүбүз чоң болгону менен биз кичинекей эле балабыз дейт. Биздин күчүбүздү пайдаланыш керек да аялдар деп айтышат. Чындап эле биз эркектин күчүн пайдаланышты билбейбиз. Аял болуп жашаш керек. Аял болуп жаша деген сиздерде айтып турган жокпуз го. Бир чаканы көтөрүп ал, анан Америкага барып кел дагы аялдык бакытты алып кел деп аткан жокпуз го. Чоң ала сумканы көтөрүп ал дагы Европага барып кел дагы Европадан аялдык бакытты алып кел деп турган жокпуз го. Аялдык бакыт сиздин тилиңизде, сиздин денеңизде. Денеңде деген кандай? Назик, көйкөлүп, жыла басканды, кын менен сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Аны билүү үчүн биринчи биз установка, травмаларды чечүүбүз керек. Антпесек биз аял болуп төрөлүп, эркек болуп жашай беребиз. Бизде айтты го, эркек эле болуп калбаганда ушул кызым, сенин кыз кейпиң жок, сен мону жасабайсың, ичим ооротот десең, ичиңди байла дагы, чык мону жаса деди. Кыз болуп туруп биз эркектин жумушун кылып чоңойдук да. Ал бизге адат болуп калган. Азыр эркектин жумушун кылбай койсок, жардам бербей койсок, чоюлган аял экен деп айтат экен, акылы жок аял экен деп айтат экен деп намыс кылабыз. Жок. Эл үчүн жашабайлы. Эл эртең келип биздин кабырыбызга жатпайт. Жалгыз келебиз, жалгыз кетебиз. Өз рулубузда жашаганды билели. Эгер сиз айта албайм дей турган, дагы айтыңызчы дейт. Дагы көп сонун техникаларды айтып берем. Курска келесиз. Азыр деле онлайн сабакка катталсак болот албетте. Сабактардын баасы канча? 990 сом интенсив тарифи. 6 сабак бар. Жана гимнастикалар бар. Анан оргазм сабагында ушул техникалар да берилет интенсив тарифинде дагы. И проработкалар бар. Проработкаларды жасоо аркылуу биз өзүбүздүн адам экенибизди тааныйбыз. Сиз проработкаларды жасадыңызбы? Аял экенибизди тааныйбыз. Проработкаларды жасоо керек. Проработкалар кадимкидей аялдык назиктикти алып келет да. Денеңди кабыл алуу деген проработка бар. Ошол денени кабыл алуу проработкасын жасаганда аялдар айтат да, мен мурдумду кабыл алчу эмес, мурдум жакчу эмес дейт. Кадимкидей мурдум ысып кызарып чыкты дейт. Далым чымырап чыкты, мен далым чоң дей берчүмүн дейт. Жамбашым чоң дей берчүмүн, жамбаштарым уюп чыкты, талып чыкты дейт. Дене бизге таарынды го. Дагы могу про тарифи бар. Про тарифинде тереңирээк киребиз психологияга. Интим гимнастикада көптөгөн көнүгүүлөрү бар. Жана проработкалар дагы көп. Мүмкүн болушунча про сабагына жазылганга аракет кылыңыздар, бирок интенсив тарифинен да өтө сонун результатка жеткендер көп. Эки тарифти тең өзүңүздүн тандооңузга, убактыңызга карай тандап алсаңыз болот. Эркектерди мактай берсең, өзүн вообще эле көтөрүп көп кетишет да. Королева сыпаты болуу керек аялда. Аялдын 4 сыпаты бар. Жактарым ооруп калды бүгүн сүйлөй берип. Бүгүн интервью берип келдим бир каналга барып. Андан кийин дагы бир интервью болду. 2 интервью бердим дагы өзүбүзгө контент түшүрдүм да. Бүгүн 4-нчү жолу эфирге кирип сүйлөп атам да. Могу өтө эле көп кетет деп атасыз го. Сиз өзүңүздү аял катары көрсөткөн жоксуз. Эркекке деле көп аялдын кереги жок да. Мындай тандоо кое билишиңиз керек. Сизди башкага алмаштыргандан коркушу керек. Ким айта алат азыр? Сага повезло, мага үйлөнгөн. Сага кандай жакшы, сен мага үйлөнүп алгансың, сага повезло, сен мени илип кеткенсиң деп айта алышыңыз керек. Аны айтыш үчүн төшөктө любовница болушуңуз керек.
кухняда хозяйка болгонду билишиңиз керек, жүрөгүңүз менен тамак жасаганды. Эркекти күтүп алууну билиш керек. Эркекти күтүп алуу деген тамагын жасап жакасын агартуу деген сөз эмес. Королева болушубуз керек. Керек жерде сүйлөп, керек жерде сүйлөбөй койгонду, оюбузду ачык айтканды, каалообузду ачык айтканды үйрөнүшүбүз керек. Анан назиктик. Үлбүрөп эле, монтип эле отура берген болбойт. Андай аялдар менен эркек өзүн жакшы сезбейт. Назик боло калган жерде, назик болуп эркектен сурай калганды, мага көйнөк алып берчи деп мындай эркелеп сурай калганды билишибиз керек. Бир образдан бир образга өтө койгонду билиш керек аял. Үйдүн ичинде өзүнө инструментке карагандай карабаш керек. Көп аялдар өзүбүзгө инструментке карагандай карайбыз да. Тилибиз менен биз 99% проблеманы чече алабыз. Тилибиз менен бактылуу болсок дагы болот, тилибиз менен бактысыз дагы болсок болот. Аялдын бактысы бул ошол тилибизге байланыштуу. Тилибиз менен көп нерсени өзгөртүп коебуз. Эркекке жакшы сөздү кыспай айт. Бирок сен биринчи өзүңдү жакшы сөзгө толтур. Өзүңдү майым чыгып кеткен, менин могу жерим мындай, чачым агарып кеткен, мен мындаймын деп туруп сен күйөөңө барып, мен сени жакшы көрөм, сен деген мыктысың, рахмат сага дей берсеңиз, күйөөңүз кабыл албайт. Элестетиңизчи, сиз өзүң сыйлабай монтип отурган эркек келип туруп, мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм да, сен жакшынакай экенсиң да, сен сүйүп калдым да десе, былжырабай барчы дейсизби? Туурабы? Монтип көтөрүлүп басып кетесизби? Жинниңиз келип басып кетесизби? Эркек да ошондой болот. Ошон үчүн биринчи өзүңүздү сыйлаңыз. Өзүңүзгө сый-урматыңыз болсун. Анан эркектерди сыйласаңыз, сый-урматыңыз өтөт. Офлайн курста да айтасызбы? Ооба, офлайн курста да айтылат. Эртең бизде курс башталат, айтмакчы, айтпай кетип турман го. Эртең 28 апрель күнү курсубуз улантылат. Курска сөзсүз келип катышыңыздар. Мектептен билим алдык. Мисалы, эгер мектепке барбасак, жазганды билмеген эмеспиз. Математикалык эсептерди билмеген эмеспиз. Билимсиз болуп калмакпыз да, мектептен билим албасак. Университетке барбасак, дипломдуу болмок эмеспиз, Эми биз ошол университеттен билим алдык, мектептен билим алдык, жазганды, башканы үйрөндүк, сабатыбыз ачылды. Бирок үй бүлө жөнүндө биз билимди эч жерден алган жокпуз. Эркекке мындай мамиле кылыш керек. Сен инсансың, кызым, сен өзүңдү унутпа. Башкаларга жагынууга аракет кылба, кызым. Адамдар менен чек араң болсун, сакталсын. Сен өзүңдү инсан катары таанычы, кызым. Сен деген адамсың. Аял деген мындай жашайт. Аял өзүн унутпаш керек. Дайыма эртең менен тур дагы көзгүнү кара, өзүңө анализ кыл, өзүңө жарашкан кийимдерди кий, кызым. Кудайдан кысынбай сура, кенен сура, Кудай бай сага берет, кызым деген жок да. Экономдо. Үйгө эски боло берет. Могу жумушту кылбасаң, эртең сен бактысыз болосуң. Күйөөң сени чанып кетет. Колуңан иш келбесе, сенин күйөөң не кылат деп бизди быштып койду да. Сиз канча түшүнсөңүз дагы өзүн сүйүп жашоо керек экенин, сиз ошол подсознанияда түшүнүктөрдөн арыла албай келдиңиз да ушул убакка чейин. Ошол баягы аялдык бактыбызды аял болуп жашоо үчүн биз тилибизди эле иреттешибиз керек. Эркекти хан кылып көтөр деп атабыз го. Эркекти хан кылып көтөрүү кыйынбы? Сөзүң менен эле көтөрөсүң. Кыйналып, тирөөчтөрдү колдонуп, ашар кылып эркекти көтөрмөлөбөйсүң. Тилиң менен көтөрмөлөйсүң. Бирок биринчи сен эркекти көтөрмөлөөрдөн биринчи, аны сен менин ханымсың, жүрөгүмдүн султанысың дегенче, сиз өзүңүздү султаныша сезиңиз, ханыша сезиңиз, принцесса сезиңиз, басканыңыз өзүңүзгө жаксын, жылмайганыңыз өзүңүзгө жаксын. Күзгүнү караганда татынакай бир перини көрүңүз. Татынакай пери деген ким? Ал өзүнө ишеним, өзүнө ишенген аял ал. Өзүнө ишенген аялды көрүңүз дагы, күйөөңүздүн жанына келгенде жакшына сөз айтып турсаңыз, күйөөңүз деле өзүнө ишенген аялдан сөз укса, ага да жагымдуу болот да. Өзүнө ишенбей турган аял эркектин кыжырын келтирет. Аял болуп жашоо үчүн бизде 4 сыпат болуу керек.
дагы да. Королева сыпаты деген ошол кайсы жерде сүйлөп, кайсы жерде сүйлөбөй коюшту билет. Эркектин өсүүсүнө уруксаат берет. Ал эми биз көп аялдар кылыктанганды билбейбиз, флирт көрсөткөндү билбейбиз. А королева сыпаттагы аялдар флирт көрсөтүүнү дагы билет. Тандоо койгонду да билет. Сен мага мындай деп айтпай эле койчу, мага бул сөзүң жаккан жок. Мага мындай дебей эле койчу, жаным. Мен өзүмдүн көңүлүмдү сүйөмүн, жанымды сүйөмүн деп ага уруксаат бербейт жаман сөз айттырууга. Кечке эле мага мындай жакпайт. Кечке эгерде сизде королева сыпаты 25%дан ашып кетсе, кечке эле мага жакпайт, мага мындай болбойт дей берсеңиз, анда эркек сизден тажайт. Керек жерде назик болуп, үлбүрөй калганды билишибиз керек. Жаным, мага моундай алып берчи, могу жакта ушундай бар экен да дегенде эркелей калганды, алсыз боло калганды билиш керек. Төшөктө любовница болуш керек. Эркекти мактап, мүчөсүн мактап, анан курска келгенде айтып берем. Азыр эми эжеке менен эфир болуп атканда айтылып кетти да. Ачык айтылып кетти. Негизи мындай фишкаларды кагазга орочубуз, айтпачубуз, бирок эжекеге айтылып кетпедиби азыр? Жардам сураңыз. Жардам сурай албаган аял ал өзүнүн ролун, өзүнүн образын жоготкон аял. Ал эркек болуп жашап аткан аял. Аял заты суранууну билет. Сурануу аялдын табияты. Эркек болуп жашабаңыз, сураныңыз. Кантип суранасыз? Биз минтип суранабыз да. Маны алып берип койчу, мага алып берип койсоң аны. Каяка кетип калдың эй? Алып берип кой десем, жоксуң да. Сен кылбасаң өзүм деле алып алам. Ой, баланча, балам, сен эле алып берип койчу. Атаң кулагы укпай калган. Атаң колунан келбейт алып бериш. Атаң көчөдө шайдоот, үйдө ушундай болуп калат. Атаң эл көзүнө жакшы. Дейбиз да. Тура эмеспи? Ким макул ушуга? Анан эркегиңиз сизди тоготпойт да. Басып кетип калат көчөгө чыкканда. Байке, мага жардам берип коюңузчу, мону көтөрүшүп коюңузчу десе, күйөөңүз жетип барат. Эмнени көтөрүшү дагы кызык эмес, ага аял кайрылды да. Биз аял болуп кайрылышыбыз керек да. Жаным, мону алып берип койчу. Колуңуз жетип турган нерсени алып берет. Сизди күйөөңүз монтип карап туруп алып берет да. Мага аялым деп колунан келет дейт да, мону алып бериш, алыш өзүнүн колунан келет дейт. Бирок ал бессознательно сизге жардам бергени келет да, анткени сиз аял болуп кайрылып атасыз да. Жаным, мону алып берип койчу деп. Жардам сураганда дагы эмоцияңды көзөмөлдө. Эркектерге баары бир, кээде дулдуйуп алат. Канча да эркек ал, монтип жүрсө да эркек. Биз назик болушубуз керек да. Бизде назиктик болуш керек. Эмоция болуш керек. Жаркылдап, күйөөңүз сизге төшөктө жаным, алтыным, жөжөм, кагылайын, анан кетейин деп турса дагы, жарк деп укканды билишибиз керек да. Укканды билбесеңиз эмнеге айтат сизге? Эркелетпейт, күйөөм эркелетпейт. Сиз өзүңүздү эркелетесизби? Жаным, жумшагым деп, алтыным деп өзүңүздү эркелете аласызбы? Өзүңүздү эркелете албасаңыз, күйөөңүз сизди эмнеге эркелетсин? Эркелетпейт. Өзүңүзгө жакшы сөз сүйлөйсүзбү же өзүңүздү критикалайсызбы? Өзүңүзгө жакшы сөз сүйлөсөңүз, эмнеге сизге күйөөңүз жакшы сөз сүйлөш керек? Күйөөм көңүл бөлбөйт. Сиз өзүңүздү үйдө аял катары карабай койбодуңузбу, үйдө унутуп койбодуңузбу? Майланышкан чач, чоюлуп кеткен футболка, кир халат, кир көтөрүмдүү кийимдер. Өзүңүздү сыйлабайсыз, өзүңүздөн аяйсыз. Эркек сизден эмнеге кабыл алат? Аял болуп жашоо керек. Аял эркекке сырткы келбети аркылуу көрүнөт. Канча жан дүйнө байлыгы толуу болуп турса да, билимдүү болуп турса дагы, ал аялды эркек байкабай калышы мүмкүн. Анткени ал аял эркектин көзүнө көрүнүп турган жок. Эркектин көзүн толтур биринчи. Кылыктан, чоюл, эркеле, бас. Эртең менен турганда эркектерге окшоп, опурулуп, жопурулуп, кийимдериңди монтип, одар дагы эптеп кийип ал эмес. Сыналып кийин, кичине чоюлуп кийин, наздан, чачыңды өстүр, бир аз чачтарыңды кармалап, мындай эркегиңдин алдында дене мүчөңдү сулуу кылып көрсөт, эркекке аял болуп жаша. Биз кантебиз? Чачты байлайбыз, сайлайбыз, жоолукту салынабыз, туруп кетебиз да. Эптеп, септеп, мындай карасам көп эле татынакай мырзалар менен ээрчишип жүрөт аялдар. Бүгүн эле көрдүм бир аялды, келинди, жаш эле келин экен. Чачтары канча күн болгон таралбаганын билбейм. Ошол аялы менен да жашынакай болуп күйөө ээрчишип жүрүт. Эркекке рахмат, ошол аялы менен ээрчишип жүргөн.
Анан эркектер неге сулуу татынакай өзүнө каранып жүргөн, өзүнөн аянбаган кыздарды неге карабасын? Кызганбай эле койгула. Өзүң жакшынакай болуп каранып жүрбөгөндөн кийин. Эркегиң келгенде өзүңдү көзгөдөн кара, эмоциям кандай? Жылмайганым кандай? Күйөөң келгенде жарык деп биз күтүп атканбыз. Мен күтүп аткам деп тосуп ал. Башында окшошпошу мүмкүн. Ошон үчүн мен установка травмалар деген сабакты мен эң биринчиси беремин да. Эң биринчи установкалар, травмалар. Себеби дегенде канча жылмай десең да жылмай албашы мүмкүн. Катып калганда жылмай десең окшошпой атат да дейт да. Туурабы Динаража? Установка травмалар деген сабакты көргөндөн кийин өзүбүздү адам катары тааныйбыз. Улам шун боло берип сиз үнүңүздү өчүрүп алдыңыз окшойт, Өзүбүздү аял катары таанышыбыз керек. Адам, мен деле адам экенмин го, мен деле жакшынакай эле адам экенмин го деген осознание келет да адамга. Установка травмалар, негативдүү ойдон арылуу сабагын көргөндөн кийин. Мага бир аял келди. Өзүмдү өлтүргүм келчү дейт. Ваннага бардым, колумду тилип алгым келди дейт. Эшиктин астынан чыктым, бакка асынып алгым келди дейт. Бирок балдарым үчүн эптеп-септеп өмүр сүрө берчүмүн дейт да. Ушул сиздин сабактарыңызга келип мен өзүмдүн адам экенимди түшүндүм. Мен деле адам экенмин го деп калдым дейт. Ар бир аял татынакай. Мен ар бир аялдан сулуулукту көрөм. Көчөдөн көрөмбү, оффлайн форматыма келеби? Дагы шун болуп атат сизден. Оффлайн форматыма келеби? Мен ал аялдардан сулуулукту көрөм. Мен алардын сулуу экенин билем, бирок өздөрү билишпейт. Мен ишенем алардын сулуу, назик аял экенине, бирок өздөрү ишенишпейт. Интенсивден прога өтүп алсак болот. Аялдарды эле күнөөлөй берет экенсиз. Аябай жакшы калтырдыңыз да. Мен аялдарды күнөөлөгөн жокмун. Жакшы суроо калтырыпсыз. Мен аялдарды күнөөлөгөн жокмун. Сен жамансың, не болсоң ошо бол, давай, сага татыптуусуң сен ушуга деп турган жокмун. Мен да таяк чегем. Ажырашуу болгон бизде дагы. Измена болду, ыйладым, жыгылдым, сындым, жан дүйнөм жанчылды, балдарым кыйналды. 4 балалуу болгондо 2015 биз ажыраштык да, 2017 биз кайра жараштык. Мен ошол өзүмдүн үстүмдөн тынымсыз иштөөм менен, адамдарды кечирүүм менен, өзүмдүн аялдык образыма жашоомой келүүм менен биз кайра жарашып калдык. Биз жарашып бир үйдө жашап атканда кайрадан адамдар ишенген жок. Силер чындап эле жараштыңарбы? Силер биргесиңерби? Силер жашап калдыңарбы? Бакыт каякта? Бакыт силер менен чогуу деп адамдар аябай сурашты. Биз жанагы Голливуд жылдыздарынан кем калбадык да. Ушундай адамдарга кызык болду биздин жарашканыбыз дагы. Мен муну аялдардын бактысы үчүн айтып атам. Мен аялмын го. Мен аял болуп туруп эмнеге аялдарды күнөөлөйт элем? Аялды эркек өзгөртө албайт. Муну Чубак ажы да айткан. Аялың кыйкырып атабы дейт. Алар акыл менен сүйлөбөйт дейт. Алар эмоция менен сүйлөйт да. Аларды сен күлүп атат деп түшүнчү дейт. Болбосо сен периштем деп отуруп аны оңдоп аласың деген жок да. Аны ошол боюнча кабыл ал дейт. Ал кыйшык кабыргадан жаралган, аны түздөйм десең сен бузуп аласың деп атат. Бузуп аласың дейт. Аны Чубак ажы айтты го. Аны сен түздөйм деп аракет кылба дейт. Биз Чубак ажы деле айтып атат. Ханым деп туруп сен хан кылып аласың деп атат. Бирок сен кабырганы түздөйм деп бузуп алба деп атат. Да, аялды сен түздөйм деп бузуп алба дейт. Бизге айтып атат, сен хан деп туруп хан кылып ал деп атат. Ханыша болуп жашай бер деп атат да. Эркегиңдин кадыр баркы жок болсо, анда сенин да кадыр баркың жок болот. Эркегиңдин кадыр баркын элдин алдында да көтөрүп кое турган биз аял затыбыз. Билбейм, мен күйөөмөн сурайын, күйөөм айтса барамбы, айтпаса барбайм. Билбейм, күйөөмдүн айтканындай болот деп туруп оозуңузду толтуруп айтып, күйөөңүздүн кадыр баркын көтөрүшүңүз керек. Анан күйөөм кадыр баркы көтөрүлсө, көөп кетпейби, өзгөрүп кетпейби дейт. Жок, айымдар, сиз ошончолук сиз өзүңүздү өнүктүрүңүз. Үйдө тилге фильтр коюп сүйлөңүз. Дене мүчөңүздү түз алып жүрүңүз. Эркекке кечке жармаша бербеңиз. Төшөктө ачылыңыз. Дистанцияны кармаңыз. Кээде
бир кадам назат кеткенди билиш керек. Кээде назат кет деген толтой кабагыңды сал, сүйлөбө, өч ал деген сөз эмес. Кыздар, эркектин мээсине кирүү жол. Кээде бир кадам назат кеткенди, эркекти таң калтырганды билиш керек. Аялым деп кой, мен ушуну жоготуп албайм дегендей. Ким айта алат? Сага повезло, мендей аялга туш болгон. Сага кандай жакшы, сен мендей аялды ала алдың, сен кыйын экенсиң деп айта аласызбы? Өзүңүз ишенесизби айтканга? Ишенбейсиз. Про аябай сонун сабак, көп нерсе үйрөнөсүңөр. Прого жазылгыла акчаңар болсо. Мен бардык фишкаларды көрдүм, күйөөмдү эч өзгөртө албай койдум. Жуунганды жаман көрөт. Анда сиз өзүңүздү өзгөртө албай атасыз. Же күйөөңүзгө балага карагандай карап атасыз. Туура сурай албай атасыз. Жуунганды жаман көрөт. Жан, мен сени менен таттуу түн өткөргүм келди. Сонун баягы сезимдерге бөлөнгүм келип турат десеңиз эми, эркек баягы сезимди эстей албаса да аялым менен мен аялымдын эсинде мен калган экенмин дейт да. Баягы сезимдерге бөлөнгүм келип турат. Мен азыр жуунуп даярдандым, сага да суу даярдадым жаным десеңиз болобу? Болот. Сиз антип айтпадыңыз да, жуунчу, сен жуунбайсың деген сыяктуу критикаладыңыз да аны. Прого түңүздөр деп көп айымдар. Демек баарыңыздарга про сабагы жакты. Мен өтө кубанычтамын. Мен прого катышып көп результат алдым. Интенсивден деле көп результаттар бар. Про сабагы 1990 сом, бул арзан баа. Мен дагы жакында 300 миңге билимдерди алдым. Дагы акча кымбат көтөрүлөт баалар. Эгерде ушул сабакка катышсаңыздар, катышып калыңыздар, ушул сабакка дагы жаңыланган билимдер кошулат. 300 миңге мен өзүмдүн үстүмдөн жеке иштешүүгө Казакстандан өтөмүн. Өзүмдүн ушул теолог устазым бар. Атайын эркек адамга жазылдым. Эркектерден башка идея чыгат, аялдардан башка идея чыгат да. Установкалар менен иштешүү боюнча дагы бир адистен билим алам. Өзүмдөн өткөзүү аркылуу сиздерге беремин. Мүмкүн болсо жазылып калыңыздар. Эртең башталат сабак. Интенсив тарифи 990 сом. Интенсивден прого да өтүп алсаңыздар болот. Көп отзывдар бар экен, айымдар баарын окуп чыга албайт элем. Окуп чыкканга окуп атам, бирок бардыгын окуп берсем, убакыт отзыв окуу менен өтүп кетет экен да. Ыраазычылык билдирем, алтындарым. Чын дилимден сиздерге ыраазычылык билдирем. Сабактардан жакшы жыйынтык алып, ой пикир калтырып турган айымдар, сиздерге таазим. Бактылуу болуңуздар. Токтоп калбаңыздар. Тынымсыз өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеңиздер. Аял өзгөрсө, эркек өзгөрөт. Мына сиз да айтып атасыз, Аял өзгөрсө, эркек өзгөрөрүнө ишендим деп атасыз, Айтсаңыз, үнүңүздү громкость, үндү жандырып туруп бир айтып өтсөңүз дагы бир жолу. Анан сиздер өзгөргөндө эркек өзгөрөт. Эркек өзгөрсө, бүттү, менин күйөөм өзгөрдү деп токтоп калбаңыздар. Тынымсыз өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеңиздер. Өзүңүз билбей кызыңызды жардамга чакырып аткан турбайсызбы? Айтсаңыз ошону. Кыздар, айымдар, мен дагы көп ишенбей аткан болчумун да, эми өзгөрүп, каяктан эркек өзгөрсүн дей берчимин да, анан биз өзгөрсөк, баардыгы өзгөрөт экен да, аял өзгөрсө алам өзгөрөт дейт го. Үнүңүз да башкача болуп калыптыр. Өзүбүз үчүн деле, Кудай үчүн деле, өзүбүздүн үстүбүздөн тынбай өнүгүп өсүп иштей берсек, өзүбүзгө эле жакшы экен да. Мен мисалы көп нерсени өзүм мойнума алып, эркекке мүмкүнчүлүк бербей, өзүм эркек болуп алгандыктан ушул аябай көп көйгөйлөр келип чыгыптыр да. Ушуну түшүнүп калганыма да ыраазы болуп атам. Если ушундай түшүнбөй, өспөй, адашуу жолунда кете берсем, жакшы болбойт эле да. Анан ыраазымын сизге, канча айымдарга жардам берип атасыз. Бул аябай чоң жумуш да, чоң энергия кетип атат. Анан ушу сабактарды конспектлеп атам, мынакей тетрадь толду. Сонун чоң китебиңиз толуп калыптыр го. Сиз кайсы группада элеңиз? Айым Про 45. 45тесиз, Кубанычтамын. Мен сиздин ушундай өзгөргөнүңүздү көрүп мен кубанып турам.
себепчи болуп Мен калганыма да кубанып турам. Ыраазымын, мен дагы. Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Ар бир айым ыйлабасын, ар бир айым бактылуу болсун. Жолдошу менен, үй бүлөсү менен. Анан мен мурун таң кала берчимин да, эми мурунураак студент кездечи. Жана эмне эле эркектер эме 4-5 даже 10 бала болсо деле карабайт, басып кетет, анан ушундай любовницалар болот деп угуп калчумун да, анан деп эле эркектерди сволочь деп эле күнөөлөй берчимин да. Эмнеге антет деп элечи, предатель деп элечи. Көрсө деген аял заты өзүн аял катары кабыл ала албай, уже аялдык сапаты жоголуп, үйдө аял болбой калгандан анан уже эркек натурасы ошондой экен да, айласыз болот экен да, бул даже неосознанно өзү кетет экен да. Эркекти бала кармай албайт. Баланы бетибизге баспай эле коелу. Эркекке эмне керек? Эркекке ысык төшөк керек, ысык чай керек, жылуу сөз керек. Эркектер ошол дүйнөгө тартыла берет. Эркек мындай аялдар айтат да, айылдын эркектеринен калган бир аял менен ойнош болуп алыптыр, күйөөм. Ошондой аял менен жүрүп алыптыр. Башка аял болсо да мейли дейт элем. Бүт эркектерден калган аял менен жүрүп алыптыр. Анын айынан мени урушту дейт. Ал эркек аны сүйүп кетпесе дагы анын жанында өзүн жакшы көрөт. Эркектер өзүн жакшы көрүп жашагысы келет. Өзүн кыйнагысы келбейт. Мисалы бизде массаждар бар да. Жасап көрдүңүзбү массаж? Жасадым баса, как костой массаж. Жактыбы? Ооба, жактырды. Сонун эркектердин икесине массаждар берилет бизде. Жакты, жакты, аябай. Бутка массаж, берки массаждарды дагы акырындан жазып атам, анан көп мунча аябай көп жазап практикалаш керек экен да. Анан мисалы мен мисалы ыраазымын да, мен мурун массаж билбейт элем да анычы, мен баягы литератураларды окуганда сылаш керек, сүйлөшүш керек, жакшы көрүш керек дегенди укчумун. Бирок массажды чын эле билбейт элем да, деп ушундай да болот турбайбы деп жасап көрөйүн деп. Жакты, жакшы экен. Өзүңө анан баса өзүмдө желание ойгонду да. Мен деген биз аябай алыстап кеткенбиз да постелден дагычы, төшөктөн дагычы анан өзүмдө желание болуп, мен мисалы эркек көңүл бурсун мага деп эле ушинте беришим да, одолжение кылып элечи. Эркек должен деп элечи, баарын эле эркек должен деп эле. Азыр айтпай калдым, өзүмдө желание болуп, өзүмдө болуп калды да. Анан ал энергия, анын баары таасир этет экен да. Сөзсүз. Взаимно да. Конечно, бул аял менен эркектин ортосунда боло турган сонун сезим да, бул жынстык катнаш деген. Эркек өзү менен өзү болуп бир нерсе кылып бүтүрүп алат, ооба. Эркек деле оргазм алат, ошол баягы аял оргазм албаса деле. Бирок эки адамдын махабаты менен, эки адамдын каалоосу менен болсо, аялдын дагы берилүүсү менен болсо, анда бул башка лаззат болот. Анан мен могу массаждарды айтып келип атпаймынбы? Айтып атпаймынбы? Сөз мындай кетип аткан болчу да. Эркектер өзүн сүйөт деп айтып атканмын да. Эркектер өзүнүн абалын жакшы көрүш керек аялдын жанында. Любой эркек. Мисалы мына биз жаныбызда 1000 сом болсо да койчу ушуга балдарыма бир нерсе алып алайынчы, койчу ушуга посуда алып алайынчы, ушуга постелдерди жаңыртып алайынчы дейбиз да, биз аялдар, биз экономдойбуз да. Эркектер андай эмес. Каерден көрдүңүз эле? Койчу андан көрү ушуга туз алып алайын, койчу ушуга эт алып алайын дегендерди көрдүк беле? Болот, ооба, эркектер деле, алар деле адам, үй бүлөнү билет, ал деле. Үй бүлөсүн кадырлайт, үйгө алып келет. Бирок салондордо массаждарды 8000 сомго жасайт экен да. Эме жакта көп дейт, политех жакта көп экен да, ошондой салондор, Белинка жактарда да көп деп уктум. Менин бир таанышым айтты да, массажистка жумушка чакырды дейт. Кандай жумуш экен десем дейт, ушундай бир салон бар экен дейт. 6000ге массаж мүчөсүнө жасап берет экен, ошол эркектин уруктугун түшүрүп берет экен. 8000ге ал жынстык катнашка барып бүтүрүп берет экен. Эркектин айткан дегенине көнүп берет экен да. 1-8000ге. Эми ошол эркек бир жолу ошол массаждын даамын татып алса,
болду, акыркы 8.000 алып массажга жөнөйт. Ошол 8.000 өзүңүз элестетиңизчи, ой жүгүртүңүзчү. Мо 8.000 үйгө тамак аш көтөрүп келейин, койчу деп ал жактан отказ береби же акыркы акчасын көтөрүп алып кудуңдап ыраазы болуп жанагы массажга барабы? Эркектер өзүн жакшы көрөт деген нерсени айтып атам да. Ошон үчүн ал болгондо да андай салондордо жаш кыздар иштейт экен да, 30 жашка чейинки кыздарды тандап алат экен да. Арык фигурасы келишкен кыздарды тандап алат экен. Ал кыз өзү айтат, мени ушундай жумушка чакырды дейт да, ушундай экен, мен барган жокмун деп атат. Эми тандоо сиздерде да. Интенсивде дагы бар мүчөгө массаж, и про тарифинде дагы бар. Массаж аябай жагымдуу болот. Бир келин айтат, ал сабагыма катышты, качан катышты? Ал менин 16-группама катышса керек эле. 16-группада азыр ошондо деле мени аялдар уга берген эле, мындай таң калам да, ошондо деле аялдар уккан экен да, ошондо деле бир пайдалуу маалыматтарды берген экенмин да. Бирок эми андагы сабактар менен азыркы сабактардын өзгөчөлүгү өтө чоң. Ошондо массаж үйрөнүп, андан бери ошо күндө андан бери дайыма жасап жүрөм дейт. Күйөөм массаж дегенде эле 2000 сом дейм дейт. Күйөөм акча берет дейт. Кээде кылыктаныш керек да, акча берсең жасайм деп. Кадимкидей жашарат интим гимнастика жасаганда. Айымдар, интим гимнастика жасайсыз, фишкаларды үйрөнөсүз, кылыктанганды үйрөнөсүз, туура сүйлөгөндү үйрөнөсүз да. Анан күйөөңүзгө эмне деп айтсаңыз болот. Мен кызмын десеңиз болот. Сизге күлкүлүү болушу мүмкүн, азыр күлкүлүү сезилиши мүмкүн. Бирок күйөөңүзгө төшөккө ошентип кылыктансаңыз болот. Акча берсең берейин десе болот кээде. Жаңы аял болгонду үйрөнүшүбүз керек күйөөбүздүн жанында. Айтыңыз. Мен ыраазычылык айтып, анан кыздарды, айымдарды ошо айым прого чакырам да, баарыңыздарды өкүнбөйсүздөр, кыздар. Бул такыр ушундай баа жеткиз сонун сабактарда, бул сабак андан деле жогору баа болсо деле татыктуу, бирок ушу кыргыз айымдарынын чөнтөгүнө ылайыктуу кылып, көпчүлүккө эме кылып, сизге ушундай ыңгайлуу баа коюп бергениңизге да ыраазымын. Берекесин берсин, мындай элге пайда бергенде Кудайга жаккан болуп атат. Мен баса эме жубайым мага белекке көйнөк, мен мисалы такыр белек алуу мен үчүн низайсындай сураш, мен үчүн помощь сураш эркектер мага бул аябай жаман нерсе болчу да, койчу мен өзүм эле кылып алам деп эле. Көп аялдар ошентип ошентип кетиребиз да. Бул деген мындай да, эркекке сен мага керек эмессиң, мен өзүм деле кылып алам. Сен мага керек деле эмессиң деген сөз да. Эркек аялга керек болуп жашагысы келет да. Бул табият. Жана бир аял айтып атпайбы, эмне эле аялдарды күнөөлөй бересиз деп атпайбы? Бул эркектердин табияты. Эркектин билегине күчтү берди, аялдын тилине күчтү берди. Эгерде эркектин билегине күчтү берип туруп, мисалы аял эркекке ишеним бербесе, эркек чөгөт. Өзүнө ишенген аялды анын жан дүйнөсү издей баштайт. Ал сиздин күйөөңүз ким болбосун, Айбекпи, Нурбекпи, Мухаммедпи, ким болбосун айырмасы жок. Ал өзүнүн эркектин жан дүйнөсү, ал Айбек экенине, Мирбек экенине карабайт. Анын жан дүйнөсү аял издей баштайт. Өзүнө ишеним берген, аны өстүрө алган аял издей баштайт да. Эркектен жардам сурай билген аялды издей баштайт. Аял эркектен жардам сураганда мен сенден алсызмын, сен мыктысың деген сигналды берет да. Назик болуп, аял сулуу боло билгенде да эркек өзүн эркек сезет дагы, анын гормондору көтөрүлүп, жумушка болгон калуусу күчөйт. Эгер аял эркек болуп алса, анын активдүүлүгү төмөндөп кетет. Ичет, жумушка калуусу жок, гормондору бузулат, иши жүрүшпөйт, кыйналат, чөгүп кетет эркек кадимкидей. Эгерде аял эркекти аялга байлап койбосо, анда биз жаныбарлардан айырмабыз калмак экен да. Жаныбарларга деген жаныбарлар кандай жашайт? Жаныбарлар бу атасын тааныбайт го. Аял эркек бир жолу жаныбарлар ургаачы эркек жыныстык катнашка барат. Болду. Ургаачысы өзү чоңойто берет да, туурабы, туура эмеспи? Биз да ошентип калмакпыз да.
Ошон үчүн мындай болуп калбасын, буларга өзгөчө аң сезим бердим. Адамдар пенде дагы ушундай жаныбарлардай болуп калбасын деп туруп, эркектин табиятын аялга байлап койду. Эркектин билегине күчтү берди дагы, аялдын тилине күчтү берди. Эми сен тилиң менен сура, сен тилиң менен жаша деп койду да. А биз тилибизди туура пайдаланбайбыз да. Критикалайбыз, эркекти күнөөлөйбүз, салыштырабыз. Эркектен кыздар бул сөздү моюнга алалы. Сиз да кошуласызбы? Эркектен 10 сом көп тапсак дагы, эркектен 10 сом көп таап койсок, мен кылдым. Эркегим каякта колунан келет. Мен бүтүрүп атам, мен кыйынмын, мен деп төш кагып чыгабыз. Мен деген жерде эркек бизге таштап коет. Сен кылып атасың, өзүң чеч дейт да. Акча таап аткан болсоңуз, сиз өзүңүз таап атасыз. Сизди ким күйөөңүз колуңуздан сүдүрөп апарып акча тап дедиби? Эгер таап аткан болсоңуз, үй бүлөңүзгө алып келип алсаңыз, бул да жакшы алып келип атсаңыз. Үй бүлөңүзгө ырыскыны Кудай сиз аркылуу берип атат. Сиздин нормадан жогорку муктаждыктарыңызды эркек аткарууга милдеттүү эмес. Особняк салып койдуңузбу? Эркегиңиздин самооценкасын ого бетер түшүрүп, акчаны санап алып келип атасыз да. Мога үйгө уста сал, мога шкаф ал, мога мындай ал деп эркекти ого бетер сындырып атабыз. Эркек кыла берет, ооба, бирок ал сизден алыстай берет. Анткени мен да эркекмин, сенден кыйын эркекмин деп ага биз эркек болуп көрүнүп атабыз. А эркек өзүнөн алсыз аял менен жашагысы келет. Макулсузбу? Туура көрөсүзбү? Макулмун Турсунай, мен баягы сабактарды көргөндөн кийин эми кантип айтам деп мага аябай оор болду. Өзүм алып жүрүп аябай көнүп алыптырмын да. Аябай мындай бир байкуш болуп калган болуп жаран. Мен сурасам эркек күчтүү болот турбайбы, мен сурасам мага берсе берекелүү болот турбайбы, ырыскы болот турбайбы деп анан тиги айттым ошо. Сизден белек алуу мен үчүн аябай баалуу, маанилүү, бир сонун көйнөк көрдүм, ошону аябай кийгим келип атат, мага алып бересизби десем, мейли жакшы ала бер, анан берем деди. Анан мен менен барып алып бересизби же ала берейин десем, жакшы ала бер, мен берем деди. Анан аябай сүйдүм, оңой эле турбайбы, ушул элементарный эле ключтарды билбей эле биз баягы ушу өзүбүз бактысыз болуп эле эркекти күнөөлөп эле мен полностью мойнума алдым да, кабыл алдым. Адашу жолунда экенин түшүндүм, катаным бар, ошо өзүбүздө болот экен да, ошону осознанно кабыл алып, ошонун үстүнөн иштесек эле жакшы болот экен, кыздар бактылуу болуп, эркектин сүйүүсүнө, жакшы көрүүсүнө машырканып, тоюп, толуп эле жашай беришибиз керек экен да. Ооба, ошол аялга ошол эле керек да. Ооба, сиз айткандай ал бизден ала албаса, неосознанно башка жактан издеп ал таап алганда бүттү, эч нерсе кармабайт да чын эле. Ооба. Мына бул жерде бир суроо. Эркектерди күнөөлөй берчүмүз, сволочтор деп эле. Көрсө, ошол эле 4 сыпатты өзүбүз кылсак болот экен да убакытта. Мен мындай башымды күндө жууп, ушулса аябай өзүмдү карап калдым да, сүйүп, өзүмдү даже өзүмдү кабыл албаптырмын. Эркекти да кабыл албаптырмын. Анан ошо эме жубайыма ыраазы болдум, мага чыдап ошонун баарын баягы балдар үчүн деп жакшы көрүп көтөрүп жүрдү да. Анан бардык нерсенин терпениясы бар да, эмеси чеги бар да деп анан деп аябай өзүм даже уялдым да, аябайчы туура эмес кылгандарыма аябай эме уялдым, даже өкүндүм. Анан кой эми деле мында канча жашоо алды да кой деп анан кыздар эми силер жашсыңар да, мисалы жаштар деле ката кетирип алып атышпайбы, ошо бактылуу болуп, ошо билим алып жашаңыздар, эч өкүнбөйсүздөр, вообще өкүнбөйсүздөр. Мындай сөз бар да. Аялдын көңүлү муз, эркектин көңүлү таш дейт. Биздин көңүлүбүз калса бат эле жебейбиз. Эркектин көңүлү таш дейт. Эркектин бир көңүлү калса жүйүшү кыйын. Биз күйөөбүзгө бекер жолугуп калган жокпуз. Бири-бирибизди чыйралтуу үчүн, анын жанында өсүү үчүн, өзгөрүү үчүн жаралдык. Туура экен. Ошол эркекти биз кабыл алышыбыз керек. Раз жашап атасыңбы, раз сен ажырашпай жашайсыңбы, анда аракет кыл. Макул, сен ажыраштың, жарайт, сен күйөөңдү критикаладың, ажыраштың, болду. Ал сиздин тандооңуз го. Жаныңыз өзүңүздүкү, үй бүлө сиздики, сиз мени угуп отурасыз, мен сизди көрүп турган жокмун. Ажырашам десеңиз дагы жашоо сиздики. Мен Кудай болбойм сиздерге. Болгону мен билгенимди айтып атам да. Мен жалаң теологтордон сабак алдым да. Ошол илимди, дин боюнча билимди Кувейттен окуган, ислам дини боюнча, теология боюнча 2 диплому бар адистен окудум.
дагы бир окуганда, жалаң теологтордон окудум дагы, мага да ушундай бир жакшы түшүнүктөр келди да, демек ушундай. Бул Алланын алдында баарыбыз төмөн экен. Биз Алланын алдында биз өз өмүрүбүздү сүрүп жашашыбыз керек экен. Аял болуп жашашыбыз керек экен, өз ролубузда жашашыбыз керек экен деген түшүнүктөр келди да. Мына сиз макул ажыраштыңыз дейли, болуптур. Өзүңүз билесиз, жашооңуз өзүңүздүкү. Ажырашкандан кийин кайра сиз ошондой эле эркекке суусап калышыңыз мүмкүн. ооба. Ошонуңузду аябай жакты да. Ушуну айткан эмеңиз дагы бар эле да, ошону аябай көкүрөмдө калып калыптыр. Макул ажырашкыла, кайра эле силер бир аздан кийин стресс болуп, анан кетип, кайра эле силер эркектин махабатына, эркектин сүйүүсүнө муктаж болуп эле кайра мамиле издейсиңер, анан кайра ошончо энергияңар кетет, андан көрө өзүңөрдүн жубайыңарга ошол нерсени берип, 1 жыл кетеби, 2 жыл кетеби, над собой иштеп туруп, жыргап жашай бергиле дегениңиз аябай жакты да, мындай ажырабасын депчи. Хорошо, сиз өзүңүздү өнүктүрдүңүз. Ушунчалык өнүккөн аял болдуңуз. Назик аял болдуңуз. Көп нерсени түшүнгөн, билимдүү аял болдуңуз. Күйөөңүз менен ажыраштыңыз. Үй бүлөдө сизден башка да адам бар да, балдарыңыз да бар да. Сиз башка эркек менен кучакташып түндө жатканда, балдарыңыз түнү менен ыйлашы мүмкүн. Керекпи сизге? Ошо балдарга Эгер урбаса, сокпосо, урса деле тилибиз менен таап алабыз. Күндө ура берген, бычак такай берген эркекти сиз азыр өзгөртө албайсыз. Андай эркекке да айтса болот. Эгер сен денеңди башкара албай атсаң, анда мен сен менен жашабайм деп ал эркекке айтса болот да. Анда өтө эмоционалдуу эркектен анда хорошо, макул эми ура берсе, сиздин жанчып сиздин денеңизди көгөртүп ура берсе, күндө ура берсе, анда ажырассаңыз болот. Кээде урса, тилиңизден таптыңыз. Ролуңуздан чыктыңыз. Анда өз ролуңузга келиңиз. Анда эркек менен үй бүлөнү сакташ керек. Кээ бир жерлерде айтылат го, бир жолу кол тийди, тиет анын, ажыраш дейт да. Эрте сизге кепилдик жок да, колу тийбеген эркекке тием деген. Сен өзүңдү тааны деген сыноо бул. Мен да таяк чегем. Мына мени күйөөм өмүр бою токмоктоп турган жок го. Күйөөм көзүмдү карап турат. Аллага шүгүр айтам, чексиз шүгүр айтам. Бул деген баягы ал өзүнүн образында, өзүнүн ролунда туруп көзүмдү карап турат. Ал өзүн эркек катары таанып, ал менин көңүлүмдү карап турат. Сиз дагы ошондой деңгээлде өзгөргөнгө аракет кылыңыз. Мен жашоомдон көп нерсе өттү. 22 жыл болду жолдошум менен бирге өмүр сүргөнүмө. Балдарыбыз алды, студент болду. Келин алганы турам. Алланын каалоосу менен Кудайым тынччылык берсе, күйөө бала күткөнү турам. Мен жашоомдон көп тажрыйба алдым да, көп сыналдым. Ошол билимдеримди сиздерге сыгып беремин. Эркекке ыраазычылык айтмайын, сага эркек бар дүйнөсүн бербейт. Кичине кыйналасың, аракет кыласың. Кыйнал деген сен эшектей болуп иштеп, белиңе жүк көтөрүп кыйналбайсың. Кичине тилди фильтрлейсиз. Ушул жерде ушуну сүйлөбөшүм керек эле. Бул сөзүм мени бактылуу кылбайт. Жок, мен минтип сүйлөйүн. Ушул эле, бул кыйын деле эмес го. Сизди ким айтып атат? Бар Америкага бар дагы, сен монча нерсе алып кел. Сен мынча жүк көтөрүп, эркекти көтөрмөлө деп турган жок го. Аял болуп жаша, аял болуп жаша. Көп аялдар биз эркек болуп жашап атабыз. Походка эркектеркиндей акча табабыз, эркектерге окшоп басабыз, үндөрүбүз жоон, эркектерге балага карагандай карайбыз, эркектерди баладай контролдойбуз. Сен унутуп калба, сен мындай кылып койбо, сен тигинтип койбо. Сен кызыксың да, эмне мындай алып келип алдың, эмне мындай күрүч алып алдың, эмне мындай алып алдың, карабайт белең, сен көзүң жокпу, сен көзүң менен карабайт белең, нананана. Кантип бизге эркек кызыгат? Неге кызыгат? Кечке мээсин жей берсең, эркек тачайт да, тачайт. Канча да чыгып калсаңыз. Анан эркек жылуулук издеп кетет да. Үнүңүз сугулбай атат. Ыраазычылык айтчу, мен мурун эркекке болдум. Алыш керек, өзүнүн жумушу деп. Үнүңүз сугулбай атат, такыр. Интернетиңизди жакшыртып алышыңыз керек экен. Мындай да, кыздар. Кантип мактайм десеңизчи, кантип үнүңүз кичине мындай шум болуп угулуп атат да. Кантип мактайм десеңиз, бир самын.
күйөөңүз самын алып келбеген болсо деле мындай деп айта бериңизчи: сен мурда сен бир самын алып келдиң эле го, ошол самындын жыты аябай сонун болчу да, мен ошол самынды издеп такыр таппай койдум, мага сен алып келген самын жагат экен. Айта бериңиз, мага сен алып келген самын жагат экен. Бизге эркек сен алып келген самын же сен алып келген сигарет жагат экен десе, карасаң мунун куулугун, мен алдап атканын карасаң алып барбайм. Сен мени алдап атат, алданып калат деп ойлоп атасыңбы дейбиз да. Биз аялбыз да, эркектер башка. Аларга аялдан жылуу сөз керек. Алар ошондо өсөт. Сиз айта бериңиз, оозуңузду толтуруп эле: мага сен алып келген самын жагат экен. Мен ошол самынды издеп атам. Аябай таппай койдум, сен ала келчи. Сен алып келгендин баары мага жагат деп айтыңызчы. Бар балаңдап, жаш бала болуп, эркек мурду арчылган жаш бала болуп, сизге монтип көтөрүп келет да. Бар дүнүйөсүн берип болот. Биринчи айтып көрүңүз. Ыраазычылык айтып ошо. Ыраазычылык айтыш керек экен. Самын көтөрүп келдиби? Болду, алып келип койду. Всё, алып келет экен го эркек дебестен. Сиз колдонуңуз да. Мейли колдонбосоңуз деле: кечеги самын аябай сонун экен да. Жыты аябай сонун экен, мага аябай жакты жаным деп айтыңыз. Анан дагы ошондой жаман самын алып келип койсоңуз, жаман экен да десеңиз дагы мактаңыз. Кийинкиге ошол самын жакпаса, кийинкиге сиз башкачарагын заказ бериңиз. Кийинкиде мондай самын ала келчи жаным. Ошол самын бир күнү бриллиант болот. Ошол самын бир күнү күрүч болот. Бир күнү күмүш болот. Бир күнү алтын болот. Бир күнү бриллиант болот. Унутпаңыз ушуну. Бир кездерде мен да эркек болуп жашадым. Анан жашоомо тарындым да. Ушинтип эркек болуп өмүрүм өтүп кетеби? Мен деле аял болуп жашагым келет да. Неге мен түгөйүп туруп өзүмдү жалгыз сезем? Деп ойлондум. Анан күйөөм айттым: картошка ала келчи жаным десем, алып келе берчи сен өзүң деди. Унчукпадым. Дагы бир күн айтсам, балдар алып келет да деди. Балдар эле алып келип атпайбы? Балдар алып келет да деди. Анан бир күнү мен айттым: мен сенин алып келгениңди жегим келип атат. Мен сиздин алып келишиңизди каалап атам. Баары сиздин алып келгениңиз башка да дедим. Болду, күйөөм көтөрүп келди. Мага ошол күнү 1 килограмм алтын келгендей болду. Ага чейин алып келип жүргөн күйөөм, эселеп алып келип жүргөн күйөөм үйүп коет болчу продуктуну, мешок менен алып келип үйүп коет болчу. Көп кылып запас менен алып келип койчу да. Мен кээде айтат элем: мен мону эмне алдым, үйдө бар эле го дейт элем да. Ушуну биз экономичный аял болуп көрүнгүбүз келе берет экен да. Тим эле бышык аял болуп көрүнгүбүз келе берет экен да. Эмне алдың муну, эми алып келбей эле койбойт белең, койчу муну эмне кыласың эми дейт экенбиз да. Болбойт экен, антип айтпаш керек экен да. Эркек алып келдиби, сен мактай бер, дей бер. Эркек сен ыраазычылык билдирген сайын сага алып келгиси келе берет. Ошол үй бүлө өзүнүн ролунда Алланын баягы айтканындай өмүр сүрүп атат да. Аял ыраазычылык айтып атат, эркек алып келип атат. Ага Кудай рызкыны бере берет, ар тараптан бере берет. Менин күйөөм карта ойноп эле отурат деп атат. Картасын билбейм, бирок могу кумар ойногон, арак ичкен эркектер бул ошол жан дүйнөсү пустота. Кап, эфирибиз бүтүп калды, 1 саат болуп калды. Эртең курс башталат кыздар, жазылыңыздар. Мен бул жерге номер калтырып койбоп турмун. Кап 502 656 656. Дагы жазыңыздар: 0502 656 656 номерине кайрыласыздар же дайректке жазасыздар. Мен азыр эфирге номер калтырам деп унутуп калыпмын да. Бул жакта да түз эфир болуп калды. Курска катышуу үчүн дайрект же номерге кайрыласыздар. 502 656 656 ооба. Азыр мо эфир бүтөйүн деп калды да. Арыктоо марафонун окуткан сиңдигиңиздин аккаунтун Акылай Керимбек кызы деп турат. Акылай Керимбек кызы. Кандай сонунсак, ыраазычылык билдирем айымдар жалпыңыздарга. Конкурста ойнотушат болуш керек. Конкурста мен ойнотподум. Командадагы кыздар ойнотушат, кыздарым. Баарыңыздарга аялдык бакыт каалаймын. Курска жазылыңыздар. Сөзсүз билим алуу керек. Үй бүлө тууралуу дагы билим керек. Ошол кыздар.
билимге толуу айым бололу, анан күйөөбүз бизге бар дүйнөнү берүүгө даяр болот. Эртең курс башталат 990 сом жана 1990 сом. Дайрекке же номерге кайрылыңыздар, сөзсүз катышыңыздар. Ошол акчаңыз сизге эселеп келет. Ошол акчаңыз сизге өзү келет. Күйөөңүз сизге аны эселеп берет.